Арыбаңыздар ағайын туғандар. Баткенге келатып жанымдағы кишиден сұрадым. Қандай қалқ, қандай ел, күлкі болбойбуз бу? Қайсы тілде сүйлөйбүз? Арқалық қырғыздың тіліне салабыз бу, Баткендин тіліне салабыз бу? Иши кылып, аябай сүрдеп, кургап, тердеп, бир айтарымды миң кайталап келмей келтирип алдыңарга чыгып отурам. Баткендин ээси, Баткендин элинин ээси Абдыкем айтты, 3 жолу келди деп. Туура айтат. Биринчи келгенимде аскерлер менен жолугуп кеткен. Экинчи келгенимде орто жаш 40-тан өтө элек, 20 жаштан кичүү эмес аялдар менен жолуктум. Зал толтура эл. Шундай суроолорго кабылып, айымдар менен баарлашып аябай жашарып кеткен. Бүгүн болсо президент Садыр Жапаровдун улуттук нарт насил өздүгүбүздү таанып, өзөккө кайталык, жалган салттарды ээрчибейлик, бөлөк кийимдерди кийбейлик, өз кийимибизди кийелик, калпагымды чечкенче башымды алып калгын деген Кыргыздын мырзалары жөнүндө кеп кылалы деп келдик. Сурайт, мен көпчүлүк жаштардан сураганда, Кыргыз ким болгон, кандай эл болгон, эмнеси менен кыйын күчтүү? Агай, ушу суроого эле жооп бере бергичи дейт. Жарым саат өтсө кайра ушу суроону жооп берет. Анан мен төмөндөгүдөй сөздөрдү айткым келди. Азыркы күндү эски тил менен кошо аралаштырып айттым. Бул Кыргыздын комуз чертчада бычакты кармап алып бийлеткен, кол килинген камчыны дагы сүйлөткөн, келинге жаңсап керегеге кеп баштаган, уулга жаңсап уукка сөз таштаган, түндүгү бийик, түшкөн нуру ыйык, көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө өлгөн, аркасынан бычак сайса алдынан кучак жайып, айкөлдүгү менен улуу тала журттардын баарын сиңерип алган. Жоокер десе жоокер. Жоокер. Ушундай ыйык эл экен деп айтам. Ушу сөзүмдү көп жерде кайталайм. Кыргыздар Манасты Курандай жаттайт. Манаста салык саясаты, Манаста прокуратура органдарынын иштеши, Манаста бажы саясаты, Манаста социалдык экономикалык түзүлүш, жаратылышка болгон мамиле, жаныбарларга болгон мамиле, ушунун баарын бир киши бир эле окуяда 2 сааттын ичинде айтат. Семетейдин Букардан Таласка кайтып, Камбакайга жолуккан жеринде Камбакай айтып берет. Камбакай айтат, жаңгага түшүп дөң болгон, алмасы түшүп көң болгон, жериң ушу Семетей дейт. Алма жаңгак жаратылыштан бери айтып атат. Денени дүркүрөтүп айтат. Камчыңды канга жанып кал, жер оттугун алып кал балам дейт. Таможенная пошлина, азыркы тил менен айтканда. Бирөөнүн малы көчүп өтсө, оттун акысын ал, жолдун акысын ал, көчтүн акысын ал, суунун акысын ал. Бул баягы биздин финансы тармагыбыздагы таможня, налог, салык, пошлина, жөлөк пул сыяктанган акчалардын баарын ошол учурда биз Манастан окуп атабыз. Прокурорлордун болгонун окуп атабыз. Соттордун болгонун окуп атабыз. Манас Кыргыз элинин конституциясы деп эсептейт. Элдин баары ошентип эсептейт. Манасты көргөн киши жок. Колун кармаган киши жок. Бирок эмнегедир Манас бардык жеңирде эле өзүнөн өзү аян болуп эле жаңыра берет. 6 айлык кыргыздар тайторуну чабат, сөзү башка, окуясы бир. Ала тоолук кыргыздар тайторуну чабат, сөзү башка, окуясы бир. Кызыл суулук кыргыздар тайторуну чабат, сөздөрү башка, окуясы бир. Кудай ата ушундан келип үйлөнүп кеткен бир кыргыз жок. Алар кылым карыт эле өздөрүнүн Манасын, тайторусун, көкөтөйдүн ашын өткөрүп чаба беришет. Эмне үчүн Кыргыздын канында жанында Манас сугарылып калган? Эмнеси менен касиет? Бул элге берген эн тамга белги. Ошон үчүн миңдеген улуттун арасында бир кыргыз улуту дагы чекчейип жашап жүрөт. Баалуулугу бар.
Дерней, Сурнай, Жезнай, Домпулдак, Дүмпүлдекте отырып, 100-ге жақын музыкалық аспаптың атын айтады. Көптөгөн тарих, көптөгөн нарық нәсілдің бары Манастың içinde. Манас теле жазып атат, айтып атат. Кулаштап чачын тараған, кубантып елді қараған, кымчабел кыргыз кыздары деп. Бүгүнкү мырзалар мынтип сүрөттөй албайт. Кийгендери кандагай, кыймылдары шамдагай, теристерди бүтүргөн кыргыздын келиндери жөнүндө Манасты айтып атат. Бүгүнкү менсенген мыктылар мынтип келиндерге сүрөттөмө бере албайбыз. Биз азыркы күндө маалымат айдыңынан интернеттен көп жерден окуп калабыз. Күйөөсү аялынын мурдун кесип салыптыр, зордуктап салыптыр, өлтүрүп салыптыр деп. Бул миллиондогон ичинде бирден экиден болгон көрүнүш. Айрым учурда бизди аялдардын кадырын бийик кылып эркектерге көкүтүп, эркектерди дагы аялдарга көкүтүп ушундай бир налтыбызга, салтыбызга туура келбеген бир жалган түшүнүктөрдү жарыялап башты айландырган убакыттар аябай көп. Кыздын кыз сайкал, кыз куялы, Каникей, Курманжандатка жаңыл мырзалары каяктан чыкты. Эркектер менен тең эта болуп, тизгин кагып, чылбыр силкип, бийликти башкарып, элдин камын жылдап, баласын даргазып атса батасын берген кыргыздын гана апасы. Эч кимдин башына келбейт дүйнөнүн аялына. Өлө кой балам деп ким айтат? Кайсап айтат? Кыргыздын апасы. Элиңдин намысы үчүн, жериңдин намысы үчүн ажалды тик карап алам. Мен уят кылбай өлүмдү кабыл ал деп бата берип атат. Денең дүркүрөйт. Бир карыш аялдын чачы үчүн дарга барып асылды. Бир карыш чач үчүн. Мына элди намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт деген сөздүн туу чокусу ушу жерде турат. Биз ушундай мисалдар менен указдарды аткарууда адамдарга, кыздарга, жигиттерге, жаштарга, балдарга биз ушундай элбиз. Биздин ал убакта соткабыз жок болгон, телевизор, радио жок болгон, кагаз, калем сап жок болгон. Ушунун баарын нарк салт кылып, элден элге, журттан журтка жеткирип, айтып келип, 30 жыл муру эң эркин өсүп калган балдарыбыз 90-жылкы төрөлгөн балдар азыр 30-га чыкты. Илгери кыргыздын интеллигенттери биринен үйүнөн бери китеп уурдачу эле. Бир китепти бүт айыл жабылып окучу эле. Байбишелер аталарыбыз балдарына сынган кылышты. Манасты Семетейди окутуп угаар эле. Азыр бардыгы жетишкен заман балеси көп. Бир үйдө үй бүлө дасторкондун четине отурду дейт. Кайнатасы, кайненеси, кайнагасы, жеңеси, абысыны, бала чакасы келип, бүт дасторконго отуруп, келини келип, жаңы эле чай куяйын десе, баары сотуй аппараты чукуп отурат дейт. Эң эле кичи келин экен дейт, уялып, ата чай ичкиле деп, өктөм сүйлөгөндөн уялып, ага чай ичиңиз деп, кайнагага сүйлөөдөн уялып, жазганып, WhatsAppка жазат экен. Чайны устап кала электе, дасторконду караңыздар дейт экен. Анан бар тең келип баштарын көтөрүп, жашы да кичиси да. Заманды карабайсыңар. Кудай атыбы жакадан кармаш керек дагы. Ушуга бир ганиет кылып, ушуга бир эртеден кечке ташыргытып, таалай ыргызды жоготуп албай, калай ташын калдыраткан кумарчы бекерпостторго кошулбай, нарктулап, салттулап, балдарга жакшы пикир сөздү айтып койсок, биз кубанат экенбиз. Мына ушуларды айтып жүрүп, жомокчулбой, омокчу болуп, жомокту жогорулатып, мени ким жомокчу десе мага бийик наам берген болот элеңер. Сен жомокчусуң, жолунда эле калгыр. Кыргызстан деген космоско учуп атат, муну кылып атат дейт. Ошентип мунун баарын элдин баары кылып атат. Бирок акыркы 10 жылдын ичинде 127 өлкөдө, ошонун ичинде Европа өлкөлөрүндө алардын парламенттери, падышалары, мыйзамдарды, указдарды кабыл алды. Аркабызга кайталык, өзөгүбүзгө бурулалык, улуттук иденттүүлүктү жана кандай улут экенибизди сактайлык, тилибизди аргындаштырбай сактап калалык деген указдарды кабыл алды. Акыркы 10 жылдын ичинде 100дөн ашык мамлекет алардын жетекчилерине, алардын мыктыларына, жакшыларына, мээсине жетти. Эл бири-биринен эмнеси менен айырмаланат дегенде, тили менен,
кийими менен, адаты салты менен, наркы менен улуулукту сактап келген, элдин өзгөчөлүгүн көргөзгөн улуу бийик мурасы менен гана айырмаланат экен. Болбосо баарыбыз жапатырмак, бир тилде сүйлөп, бир атты минип, бир телефонду көтөрүп, ким экенибизди билбей, жашообуз кыскарып, жашагыбыз келбей, өмүр кыскарып, адам дүйнөсү ошого дуушар болот экен. Адам жанданыш үчүн, жашаш үчүн өзүнүн башка элдин дагы тилин, дилин, кийимин, адатын, салтын өздөштүрүп, бирок өзүбүздүкүн ыйык сакташыбыз керек экен. Бүгүнкү учурдагы нарктуу көрүнүштөн бир эки мисал келтирейик. Кайнене сүйлөп атат уулуна. Кайсы жердин кызы экен? Кыргызстандын эле кызы. Ата энеси бар бекен? Ата энеси бар экен. Атасы ким болуп иштейт экен? Айдоочу экен. Энеси ким болуп иштейт экен? Санитарка, пол жууп иштейт экен. Эми сен ошону биздин үйгө келин кылып алып келген атасыңбы деп энеси уулуна каарын төгө сүйлөйт. Баласы болбой эле ошол кызга үйлөнөт. Кудага барышат. Баягы чекчеңдеген кайнене жалпак тамдын астына барып, жерге сайылган дасторкондун четине отуруп, жакшы эле болгон экен, курбуларымды ала келбегеним, шерменде болгон экенмин. Жаман кепесине шариктерди үйлөп, бантиктерди байлап койгонун кара, тиригиңди көрөйүн деп ызаланып, ызырынып, жөн отурбай, наркты салтты бузуп, чекчеңдеп, баласынын кадырын кетирип, ошентип кудадан кайра кайтышат. Үйгө келет. Үйдө келин менен кайнененин жашоосу башталат. Кайнене айтат экен, сен эмне жеп берди, кол менен жууп, жүнү сапсайтып салдың. Кир жугуч машине турбайбы, ошо менен эмне үчүн жууган жоктуң десе. Апа, мен ал кир жугуч машинени жандырганды билбейм. Ошосуңда өмүрүңдө көрбөсөң, анан эмне кылмак элең дейт. Дагы бир убакыт өтөт. Эмне чаң кызгытып үйдүн баарын сапырып, чаңдатып шыпырып атасың? Чаң соргуч турбайбы дейт экен. Апа, мен аны да күйгүзө албай койдум дейт. Куутаман, мындайды көрбөгөндөн кайдан күйгүзмөк элең деп. Тамак берсе жактырбай. Балык бышырса, беш бармак гана беш бак болса, балык кармадап, азабын аябай колуна берет экен. Баягы келин күндөн күнгө чүнчүй баштайт, арыктай баштайт, кайненесинен кагуу силки жей баштайт. Айласы түгөнгөн уулу энесине келип айтат экен. Биз бөлүнөбүз апа. Бөлөк жашайбыз. Мен ушул кызды алып атканда ата энесине убада бергем. Кактырбайм, кадырлайм, кам көрүп жакшы жашайм деп. Менин келинчегимди аябай жүдөтүп жибердиңиз. Окулап, чокулап, баш көтөртпөй, оору кылып салдыңыз дейт. Ошентип, эң кичи уулу дагы үйүнөн бөлүнүп чыгат. Үй бүлөнүн 4 уулу болот. 2 уулу үйлөнгөн, бир кызы турмушка чыккан, колунда бар, бай, анан кичүү баласы жанагынтип, кембагал үйдөн келин алып, кайнененин ачуусун келтирип, бөлүнүп чыгат. Бир күнү тойдон келе атышып, кайната кайненеси жол кырсыгына учурап, кайната комага кирип, кайнененин 2 буту сынат. Ошо күнү эле кичүү уулу келини менен жетип келет. Муздак трапкени чекесине басып, акыбалын сурап, жанын айланчыктап, күнүгө тоок сорпо ташып, торпоктун сорпосун ташып, кайын журту келип, айылга келип кеткиле айланайын кудалар деп, өстөрү келип, агын артынып, айран куруттарын жайылууга чакырып, күндө келе баштайт. Кичүү уулу, кичүү келини. Улуу баласынын кайын журту телефон чалып коет экен, акыбалар кандай жакшыбы деп. Улуу баласы андан кийинки баласы дагы аялдары жок, өзү келип кетишет экен. Тыйын таштап кетип калышат экен. Кичүү баласы аялы менен айланчыктап, тегеректеп, жанынан чыкпайт. Бир күн эле байбиче кайнене доктордон чыгат экен. Доктордон чыгып, араң басып үйүнө келгенде да бутун ушалап, муздак суу куюп, кудалары кичүү келини аябай аздек көңүлүнөн мамиле кылып, аябай айтат экен. Күндөн күнгө кичүү кызынын акыбалын көрөт.
ошондо улуу баласы келип сиздин жаныңызда отуруп карай турган бир аялдап келип отургузун деп тыйынын таштап кетип калат экен. Экинчи баласы келип мен эми сиздин жаныңызда такай отура турган үй кызматкерин алып келем дегенде кичүү уулу жок, мен энемди атамды өзүм багам, алардын кереги жок деп чыгарып берет экен. Баягы каардуу кайнене каары шыпырылып түшүп, улам мээрими төлөп, үлпүлдөп көстүн агы менен тең айланган келин кичүү уулун көрүп жүрөгү жылыйт. Күндө келген кудалары менен жүрөгү жылыйт. Кыздардын кызынан дайын жок дейт, бир эки жолу телефон чалып коюп ошо менен жок. Жанагы кичүү кембагалдын кызы айланып тегеренип кызмат кылып, ошондон кемпир байлык баскан көзүн ачып, жөнөкөй мээримди көрүп, жөнөкөй мамилени көрүп, эртеси күнү дагы атасы төшөктөн туруп калат экен. Дастарконго бар отурганда кайнене айтат экен: Назгүл айланайын келини, мен Кудай албагырды кечирип койчу. Байлык көзүмдү басып, багыңды жайлап кое таштаган экен айланайын кызым. Кызым кылбаганды, уулдарым кылбаганды бир кыз сен кылдың, мээримиң орудуң. Мени кечир айланайын деп келинин чекесинен өпкөн экен. Бизде мындай көрүнүш азбы? Ары бассак да, бери бассак да мындай көрүнүш бар. Эл болгондон кийин эл ичинде ар кандай ыйкы-тыйкы, ойпоң-тойпоң маселелер чыгып турат экен. Бирок нарктуулук менен, баалуулук менен ошолорду жеңишибиз керек экен.